Assalamu alaikum, урматтуу KG Press каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, Жалал Абад облусунун тургундары, амансыздарбы? Биз бүгүн 2019-жылдын 14-март күнү Тез кабар каналы менен бирге KG Press каналы Жалал Абад шаарына келдик. Азыр биз турган жерди сиздер менин оюмча билсеңиздер керек. Ал эми бул көрүп турган арка Ош-Бишкек жолундагы, же болбосо Ош-Бишкек жолундагы Жалал Абадтын круговойунан Жалал Абад шаарын көздөй кирген дарбазасы. Андан ары дарбазадан 300 метр өткөндө жолдун сол тарабында мына бул жерде сатылып жаткан көчөттөргө көзүңүздөр түшөт, эгерде ушул жол аркылуу өтүп кетип жаткан болсоңуздар. Биз мына ушул көчөттөрдү көрүп, Жалал Абадтагы көчөттөрдүн баасы менен дагы бир катар тааныштырып коюуну туура чечтик. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Тез кабар каналы адаттагыдай эле Жалал Абад шаарында сатыла турган үйлөрдүн жана жер участкалардын сатылышы боюнча маалымат берүүнү улантып жатат. Андыктан Тез кабар каналынан дагы алыстабай туруңуздар. Ал эми биз бүгүн Жалал Абад унаа базарындагы унаалардын баасы менен дагы бир катар таанышып чыктык. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мындай болгон сатылып жаткан көчөттөрдүн баасын билебиз. Биз баштадык. 2019-жыл 14-март күнү көрүп турасыздар, күн батып баратат. Андыктан жетишип калайлы. Мына ушул сиздер биздин каналдын көрүүчүлөрү ушул көчөттөрдүн баасын билип берчи деп бизден сурандыңыздар эле. Анда биз баштайбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Ден соолугуңуз? Иштеп атасыз? Кыйналбастан. Бул жерде көчөт сатасыздарбы? Кайсы көчөттөр сизге тиешелүү? Көчөттөрдүн баары тиешелүү. Катарынан, а? Бул жагы четке чейин. Бир четтен көчөттөрүңүздүн баасын айтып берсеңиздер. Бизди баардык кыргызстандыктар көрүп атат. Эжем айтып берсин. Эжеңиз айтып берсин, э? Ана эжеңиз жакка өтөйлүчү. Ого, бул жерде KG Press. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз? Иштеп атасыз? Бул көчөттүн баары сизде го эже? Жалал Абадтын баары сизден алат окшойт. Ана, урматтуу көрүүчүлөр, оптон баада дейт. Бардык түрү бар окшойт. Бул жерде груша бар экен. Williams деген сорту. Ал эми экинчи сорту бул Санта Мария дейт. Канча сомдон бул? Ооба. Канча сомдон бул? Williams. Булар 100 сомдон, 120 сомдон бар, 100 сомдон бар. Эрте, кечкиси средний. Грушалар. Мына Williams жөнүндө айтып кетсеңиз бир. Бул кечкиси. Кечкиси. Бул средний, орто. Кайсы убакытта бышып калышы мүмкүн Williams? Октябрларда. Октябрларда бышат. Бул август-сентябрда бышат. Август-сентябрларда бышат. Июнь-июльдарда бышат экен, э? Любимица дейт, клаппа дейт. Карликовый алмалар. Канча сомдон көчөт? Баасы? 120 120 сомдон. Мына эрте пышар алмалар. Эрте пышар. Кайсы мезгилде пышат? Молдаванка менен Жерами эрте пышар. Молдаванка менен Жерами эрте пышар. Жерами эрте пышат, э? Кайсы мезгилде болуп калышы мүмкүн? Булар июндун этеги. Июндун этегинде. Майдын этеги июнда болот. Июндарда бышып калат экен, э? Сорту жакшыбы? Сорттор өтө жакшы. Түпкү теги кайсы жакка такалат, билесизби? Булар бүт эле көчөттөрдүн баардыгы эле түрү ошо немеден келет, Баткенден. Баткенден келет, э? Бул Ал кийинки көчөт Бойка. Алмабы бул? Бойка деген алма экен. Сары кызыл аралаш болот бул. Сары кызыл аралаш болот экен. Кайсы мезгилде бышат? Булар күзгү алмалар. Күзгү алма. Баасы? Буларда карликтер полный эле 120 адам. 120 сомдон. Голден. Мына жаната алмалар 100дөн. Жаната алмалар 100 сомдон дейт. Булар пол карликтер. Star Crimson дейт, а? Өтө жакшы. Андан ары розаңыз дагы бар экен, а? Розалардын 4 түрү бар. 4 түрү. Кандай? Сарысы бар, мына ак кызылы бар. Ак кызылдары бар. Кызылы бар. Кызылы бар. Аякта кызыл агы бар. Кызыл актары. Канча сомдон розалар? Розалар көп алса 15тен беребиз. Көп алса 15 сомдон штугуну. Бул Семеренко. Смиренконун баасы канча? 80 сом. 80 сомдон экен. Оптом алса? Оптомдаш 80ден. Дагы сүйлөшөбүздөр, а? Айва. Бий алма экен. Айва деген бий алма. 120 сомдон экен.
Андан ары Golden'in Karligi. Golden'in Karligi. Qancha so'mdan? 120'dan. 120 so'mdan ekan. Bu Subhan Örük. Abrikos, subhan örük. Başında kakbol var. Batken örügü. 120 Batken somdan. örük ekan. Ağ örükler var 50 somdan. Ağ örükler 50 so'mdan ekan. Bu 120 so'mdan. Kurma bu şokoladni. Kurma şokoladный kurma dağı satılat ekan. Mına boyu büyük. Qancha so'mdan bu kurma? 100 somdan. 100 so'mdan, ha? Stugu. Şabdallardan qancha türü var? 3 tür var. 3 türü var ekan. Nektarin bu bayaqınday türü, ha? Жылма qo'yiladi, ha, lысый. Bayağı sochный bo'ladi, ha bular. Bu Zolotaya yubiley bu kompotlar var. Bu kompottun şabdalısı. Qancha so'mdan bu? 120'dan. A bu lысыйчы? Aldırlı şabdallar var 120. Bardığı 120 so'mdan ekan. 3-cü türü bayaq tüktübü. Tüktü bu. Çempion degan sort ekan. Çempion Eng degan sortu 120 so'mdan bu da eng yaxshi şabdalarning qatoriga kiradi ekan. Bu emne? Emne ko'chat? Sliva. Qaynalı. Qancha so'mdan ko'chatning bosi? 120 so'm. Cho'ng'ayib qolibdi-a? Qo'qon gilaslar 100'dan. Qo'qon gilaslar 100 so'mdan ekan. Mana bu жақтағы Жаллабаттық мекендешибизде көчөттүн бардык түрлөрү бар экен. Жаңактар барбы сизде? Жаңак жок, бадамдар бар. Бадамдар канча сомдон? Бадамдар 100'dan кылып беребиz. 100 сомдон, көчөтү башы. Өтө жакшы. Бадам жумшагына. Жумшагынанбы? Кол менен чагып жейт. Кол менен чагып жеген 100 сомдон экен. Урматтуу мекендештер, эгерде сиз Жаллабат облусунун тургуну болсоңуз, көчөттү көбүрөөк жерге эгемдеген болсоңуздар, мына ушул акадан же болбосо тууганыбыздан келип алып кетсеңиздер болот экен. Бардык көчөттүн түрүн сатат экен, көрдүңүздөр. Телефон номериңизди айтып койсоңуз. 73 менен 500069. Бул арчалар, ийне жалбырактуу арча дарактары сизге тиешелүүбү? 300-250'dan. 300 сом. Бул 300 сом. Кандай сорту бул? Бул жалбырагы жумшак болот экен, а? Карагайдын бир түрү болот. Карагайдын бир түрү экен. Экинчилери сасна. Экинчиси? Булардан сасна, бул да сасна. Арчасы канча? Арчасын 350'dan. 350 сомдон экен. Канча жылдык ушул примерно? 2 жылдыктар. 2 жылдык. Булардын бою пас арчалар, адам бойлуу болот. Адам бойлуу, а? 300'dan беребиз. 300 сомдон дейт. Адам бойлуу болот дейт. Бул канча жылдык примерно? Булар 1 жылдык. 1 жылдык. Булар жуа изгилик. Бул не бул? Бул жуа изгилик, аны фигуралар чыгарып турган. Канча сомдон бул экен? 120'dan 100'dan. 120 сомдон дейт. 100 сомдон кылып береби. Мыналарчы? Бул деле ошо жуа изгилик. Мыналчы? Бул богатый. Богатый. Майда жалбырактуу экен, а? Өтө жакшы. Андан кийинки дагы бир арча турат бул. 300 сом. Канча жылдык бул? 2 жылдык арча дарак 300 сом. Пальма дарактары. Булардын баасы канча таксы? 350'dan 300'dan кылып беребиз. 350 сомдон 300 сомдон кылып беребиз дейт. Өтө жакшы бааны айтты. Дагы бул кийинкиси эмне дарак бул? Бул пальманын бир түрү да бул. Пальманын башка түрү, э? Баасы канча? Булар 300'dan сатылат. 300 сомдон сатылып атат дейт. О, четтегилериңиз арчалар. Ошондой эле экен, э? Анарларыңыз канча сом? Qo'qon gilasынын чоңдору бар. Qo'qon gilasынын чоңдору 3 жашарлар. 3 жашары Qo'qon gilaslар экен. 120 сом, 150 сомдон сатылат экен. Атыңыз ким эле ака? Темирбек. Темирбек ака. Мына, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, Темирбек акада сиз издеген көчөттүн бардык түрү кездешет экен. Бир гана жаңгак жок экен, а сизде? Жаңгак жок экен, тилекке каршы. Заказ берсе алып келебиз, малиналар бар мына. Заказ берсе алып келесиздер. Канча сомдон алып келип бере аласыздар? 50 сом, 70 сом. 50 сом, 70 сом. Баягы сырты, кабыгы, жукалар болот го, баягы. Кол менен эле чагат. Өтө жакшы. 50 сом, 70 сомдон алып келип беребиз дейт. Андыктан сиздер тууганыбыз айткан телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Дагы бир жолу кайталап коюңуз телефон номерлерин. 73 менен 50 0069. 50 0069 телефон номерлерине чалып көчөттүн бардык түрүн сатып алсаңыздар болот. Мен бул жакта көчөттөрдүн бааларын билип келип, түз келгенде мына бул жерде өзгөчө жаз мезгилинде гүлдөп турган гүлдөргө көзүм түштү. Ушуларды баасыны билип берейин. Кимден бул ака? Сиздерденби? Канча сомдон гүлдөр?
100 сомго 4. Кандай сорт? Не деген гүл? Сорттар эстен чыгып калды. 20 түрү бар. 20 түрү бар. Эсиңизден чыгып калдыбы? Чыгып калды. Я болду ака, эртең келем эстеп туруң. Я мына не дарак ака? Бул банан экен. Банан? Банан экен. Банан экен. Болсо тыт экен ушундай декоративный тыт экен. Ошондо өсөккөн мажрум талга окшоп. Мажрум талга окшоп өскөн түт. Бир көрөйүкчү. Индийский сирен дейт го, бул түт эмес экен. Гүлдүн эмесин илип коюшту. Өзү түт негизи, а? Түт. Баасы канча? Баасы 500 сом. Баасы 500 сом. Бул бананы канча? Банан да 500 сом. Банан дагы 500 сом дейт. Кайсы жактан келген көчөттөр? Булар ушу Кыргызстандыкы эле. Кыргызстанда өстүрүлгөнбү? Өстүрүлгөн. Кайсы жерде өстүрөт экен? Сузактан чыккан. Сузактан чыккан, а? Жалал Абадтын Сузак районунан чыккан. Мына ушул көчөттөрдү Кыргызстанда өстүрүп жатышыптыр. Андан ары дагы мына ушундай көчөттөрдүн, дарактардын, көчөттөрдүн бааларын билгенге аракет кылабыз. Ал эми Будакта багбан акебиз бутап жатат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, ден соолугуңуз? Жакшы. Бул көчөттөрдү бутап берип атасызбы? Бул кандай жол менен буталат? Бир айтып бериңизчи өзүңүз сырыңызды. Жок, менин сырым жок. Буяктан Айтып коюңуз. опнийлар бар. Түз ошону бирде эме кылып койсоңуз. Оп жога көчөттөрүңүздүн анда баасын айтып коюң. Элдер күтүп атат. Ар кандай? Кайсы жактан алып келген көчөттөрүңүз? Көчөттөр ар кандай? Кайсы жактан алып чыктыңыз? Өзбекстандан келет. Өзбекстандан келген көчөттөр. Мөмө бере турганлар Өзбекстан. О, мына олар не байлап коюпсуз? Гүлбү? Ооба, гүл дроп деген. Дроп деген гүл, испанский гүл. Сары болуп гүлдейби? Баасы канча сом? 600 сом. 600 сомдон экен. Булар дагы ошол гүлдөн, а? Бар 600 сом. Мына жерде жаткандарчы? Буларды билбейм. Бул чоңдор экен, а? Бул гүлбү? Ооба, билгенде. Канча сом баасы? Баасы ар кандай да. Булар 1300 сом, ошондойлары бар, 700 сом. 1300 сом, 700 сомдук гүлдөр экен. Не деген гүл, сортун айтсаңыз? Бул ар кандай да. Мына жерде жатканын бир көрсөтүп коем, мына. Мынтип скоштоп коюптур. Мунун аты Викториябы? Виктория деген гүлдөр дейт. Эже, информация берип коюңуз. Бул не деген гүл эже? Кой, мен ол башкаларга информация берем. Ой, сизди тартып коем эже азыр. Элдер көрөт анан YouTube'дан. Элдин баары сатуучулар айтканга мен дагы акча берип, 1-2 көчөт алып анан тартып алсам окшойт. Бул жакта дагы дарактардын бардык түрлөрү бар экен. Ассаламу алейкум. Жаңгак кимде бар таксырлар? Жаңгак жокпу? Жок. Көчөттөрүңүз канчадан мына? Шабдалылар. Шапкалар 70 сомдон. 70 сомдон. Бул не деген сорту шабдалынын? Позын Элберт деген. Кайсы убакта бышык